Жаштар ТВ жаңы маалымат каналы. Казакстанда эл ташыган автобус өрттөнүп кетти. Бул акыркы 3 күн ичиндеги экинчи өрт. 9 май күнү ушул эле шаарда дагы бир коомдук транспорт күйгөн. Петропавловск шаарында эл ташыган автобус өрттөнүп кетти. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Кырсык 11-май күнү болду. Саат 10:29-да 101 кызматына жүргүнчүлөрдү ташыган автобус өрттөнүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Унанын ичинде 12 киши өз алдынча чыгып кетүүгө жетишкен. Өрт өчүрүүчүлөр келген маалда автобус толугу менен жабыртап күйүп жаткан. Саат 10:42-де тилсиз жөө өчүрүлдү деп айтылат билдирүүдө. Жыйынтыгында автобус жарактан чыкты. Бактыга жараша жабыркагандар болгон жок. Алдын ала маалыматка караганда өрттүн чыгышына автонун электр зымдарынын тийишүүсү себеп болгон. Бул акыркы 3 күн ичиндеги экинчи өрт. 9-май күнү ушул эле шаарда дагы бир коомдук транспорт күйүп кеткен.